Адистердин айтымында кургак учуктун алдын албаса, жыйынтыгы өлүм менен аяктоо коркунучу бар. Бул дарттан кантип кутулуу жолдору менен үгүттөлгөн атайын акция Жалал Абадта уюштурулду. Түшүндүрүү иштери көбүнчө жаш муундагыларга жеткирүү зарылдыгы жогору. Бул оору жугуштуу болгондуктан бат жайылуу коркунучу бар. Негизги максаты элдерге ушул көйгөйдү жеткирүү, кургак учук жөнүндө маалыматты берүү, ошонун айыктыруу жолдорун элдерге көрсөтүү, кудулоо, басмырлоо деген нерселерди элдин ичинде жоготуу жана элге толук түшүнүктүү берүү максатында болуп атат. Биз билгендей эле бул иш-чара жылдай өтүп келатат. Жана ошондой эле бул иш-чарада болгон маалыматтарды студенттер өзлөрүнө туура кабыл алышып, ошол запрещать эткен нерселерди студенттер аткарышпайт жана ошондой эле бул жерде иш-чарада туура жолду көрсөтүшөт. Туура жолду көрсөтүшкөндөн кийин бул студенттер ошо туура жолдо кетет деп ойлойм. Ар бир адамдын өзүнөн бул кургак учуктан сактаныш. Кургак учук илдетинин жайылуусуна миграция маселеси да таасирин берүүдө. Анткени оорукананын каттоосуна алынгандардын басымдуу бөлүгү чет жакка чыгып келгендер. Алардын бул илдетке кабылгандыгынын бирден бир себеби сактануу эрежелерин билбегендигинде болууда. Мигранттардын эмесинен дагы, ушу мигранттар дагы бизге аябай ооруп, Россиядан, Казакстан, ошондой өлкөлөрдөн ооруп келип катталып, ошонун эсебинен биздин кургак учук менен ооруган көрсөткүчүбүз жогору болот да. Кургак учук илдети кайсыл учурда жугуп калгандыгын байкоо кыйын. Жөтөлгүч өтүп, кан басым жогорулаганда бул ооруну аныктоого болот. Жалал Абад облустук жугуштуу оорулар борборунда ушул тапта 280 бейтап дарыланууда. Аларга дарыгерлер тарабынан көзөмөл күчөтүлгөн. Мен полио кылгам. Ошо полиода жүрүп, кичине температура чыга баштады, жөтөлө баштадым. Анан өпкөдө суу пайда болуп калды. Анан сууду алдырып 2 ай Бишкекте жаттым да дарыландым. Анан бул жерде жакшы дегенден, анан бул жерге келип дарыланып атам азыр. Азыр 3 ай бүтүп 4-чү айга кетип атат. Кургак учук илдетине кабылгандар жыл санап азаюуда деп айтууга кыйын. Анткени каттоого алынгандардын көрсөткүчү аз болгону менен бул илдетке кайдыгер карагандар да жок эмес. Эми бул коомдо бардыгы эле ушу коомдо жашап аткан адамдардын бардыгы өз ден соолугу үчүн күйүш керек, өз ден соолугун караш керек. Анан кийин түшүнүк болуш керек. Кургак учук кантип жугат, кантип алдын алыш керек деген суроолорго ар бир адам өзүнчө ошо түшүнүк болсо ошо жукпайт да. Жалал Абад облусу боюнча кургак учук оорусуна 2016-жылы 981 жаран катталып, 53 көз жумган. 2017-жылы болсо 937 адам бул илдетке чалдыгып, 43 каза тапкан. Жыл баштан бери 2 ай ичинде жугуштуу ооруга чалдыккандардын саны 81ге жеткен. Эртең 24 март бүткүл дүйнөлүк кургак учукка каршы күнү. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.